Куткаруучу бул кызмат адам өмүрүн сактоо жана башка бир катар өзгөчө кырдаал катталганда жана жарандар жардамга муктаж болгон учурда жеринде барып алгачкы тез жардам көрсөтүшөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматы күнү түнү нөөмөттө болушуп, кандай гана кырдаал болбосун чакыруу түшөр замат ошол аймакка тезинен жөнөп кетишет. Кырсык ар кандай кырдаалда түрдүү мүнөздө келет. Жаратылыш же техногендик чукул кырдаал катталганда ошол мүнөттө адам өмүрүн кыл учундагы убакытка алып келет. Ушул көз ирмемдер аралыгында эң биринчи сактоого жардам көрсөтүп, нечендеген өмүрлөрдө кырсык оозунан сууруп чыгып, өзгөчө кырдаалдар менен бетме-бет күрөшүп келген азаматтар, куткаруучулар. Куткаруучу бул кызмат адам өмүрүн сактоо жана башка бир катар өзгөчө кырдаал катталганда жана жарандар жардамга муктаж болгон учурунда жеринде барып алгачкы тез жардам көрсөтүшөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык 161 куткаруу кызматы күнү түнү нөөмөттө болушуп, кандай кырдаал болбосун чакыруу түшөр замат ошол аймакка тезинен жөнөп кетишет. Бул өзүңүздөр көрүп турган Nissan пикап үлгүсүндөгү унаада 5 адамдан турган топ чакыруу түшкөн аймакка барып, кырдаалды жеринде чара көрүшөт. Бул уна менен күнү түнү баягы шаардын кайсы гана бурчу болбосун кырсыктын жеринде чара көрүшөт. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушу куткаруучулардын түмөн түйшүгү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Анда биз менен бирге болуңуздар. Нурбек Айылчынов куткаруучу айдоочу болуп, 20 жылга жакын убакыттан бери Бишкек шаардык куткаруу кызматында иш алып барып келет. Кандай гана кырдаал болбосун, ар биринин өзүнчө кыйынчылыгы бар экенин айтат. Ошого карабай, кызматыңды элдин коопсуздугу үчүн талыкпай иштейбиз дейт каарманыбыз. Куткаруучу иши мындай, орусча айтканда хладнокровный болуш керек. Кейип же аны берсең дагы иштегенге болбой калат да. Менин бирде орундолбой, ойлонуп эме болуп, анын үчүн биз кебиртке багы хладнокровныйраак болуп, конечно, багы мындай айтканда бооруң ооруйт, ар кандай жаның кейийт, особенно эме болгондо, жана жаш балдар, кичинекей балдар ошолор жабыркаганда кадимкидей бооруң ооруп, жаның кейип, ушундай акалда болобуз да. Бирок эми анын баарына көңүл буруп, андайга эметесең да жумушка жалакасы тийип, биз өзүбүздүн милдетибизди ушул жумушубузду аткарганга аракет кылабыз да. Тилсиз жоо жана өрт кырсыгы же жол кырсыгы катталган учурда куткаруучулар тезинен жетип барышып, кырдаалга жеринен чара көрүшөт. Мына ошолордун бири да каарманыбыз. Өрт катталган учурда өзүбүздүн жаныбызды аябай, элдин коопсуздугун башкы орунга коюп, жабыркагандарды аман алып калуу үчүн аракетибизди жумшайбыз дейт. Кырсык айттырбай келет дейт, канча болот, күндө бир күндө болобу болбойбу, аны биз билбейбиз да. Кырсык деген айткандай билдирбей эле, айттырбай эле болуп калат. Кырсык болбосо экен деп тиленебиз да, ошол кырсык эл
кырсык кылбай эле тынч болуп болсо экен деле ушундай ойдобуз да. Бул учурда бирин-бирин карап турууга убакыт жок болгондуктан окуя болгон жердеги жагымсыз жагдайларды бир нукка салышат. Мисалы кан токтотуу, жасалма жол менен дем алдыруу, кан басымын өлчөө, ушул сыяктуу көрүнүштөр дарыгерлер келгенге чейинки абалды жөнгө салып турат. Теңизбек Масылбек уулу куткаруучу. Ал бул кесиптин түмөн түйшүгү оор экенин айтат. Кызмат учурунда адам өмүрү оңойго турбайт. 1 секунд болсо дагы бизге баалуу. Кандай гана учур болбосун, башка максатыбыз өмүрдү сактап калуу дейт. Адам баласына жардам көрсөтүш деген, бирөөнүн өмүрүн сактап калыш деген бул көп эле жерден, мисалы адамдын башына кырсык келсе, бул бүт эле оорго деп ойлойм. Мисалы көбүнчө жанагы чакыруулар түшүп калат. Өзүнүн өмүрүн кыюу боюнча көп кабаттуу үйлөрдөн секирип өзүнүн боюн таштайбыз деп ал деле баягы биздин ошол адамдын өмүрүн куткарып калыш оңойго турбайт. Бирок ошону оңойго турбаса дагы аракет кылып ошону өмүрүн сактап калганга аракет кылабыз. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматына бир күндө бир нече чакыруу келип түшөт. Алардын арасында бийик кабаттуу имараттан өзүн таштайын деген жарандарга жардам сурашат. Бул учурда адистер куткаруунун жолдорун издеп бийик кабаттарга чыгышат. Бул иштин аркасында бир нече кызматкерлер иш алып баруу керектелет. Куткаруучуларга кызмат учурунда ар кандай сын пикирлер да айтылат. Куткаруучунун айтымында сырттан карап турган адамга оңой көрүнгөнү менен аткара келгенде бир топ кыйынчылык аркасында иш алып барабыз дейт. «161 куткаруу кызматы Бишкек шаары боюнча иш алып барат. Мында иштеген ар бир кызматкер коопсуздук эрежелерин сактоодо, өз өмүрлөрүндө тобокелге салып иш алып барышат. Медицина кызматкерлери келгенге чейинки жабыркаган жаранга жардам көрсөтүп турушат. Мында иш аракеттин аркасында жыл башынан бери 23 адам куткарылып, дагы бир канча жаранга жеринде дарыгерге чейинки жардамдар көрсөтүлгөн. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу багытындагы иштери өлкөнүн бардык аймактарында күнү-түнү тынымсыз иш алып барып келишет. Деген куткаруу кызматы деген бул бири-бирибиз менен бир жаман мамиледе болбошубуз керек. Анткени ошол эле багы издөө иштерин, авариялык куткаруу иштерине барганда ар бирибиздин, мисалы мен өз өмүрүмдү ошол эле чогуу барган кесиптешиме карматып туруп, кооптуу жерлерге түшөм, же болбосо чыгам. Ошон үчүн ушунун баарын эске алыш керек да. Ошон үчүн биз эч качан мындай жаман мамиледе болгонго мен ойлойм акыбыз деле жок болуш керек. Анткени кооптуу жерлерде көп иштейбиз. Мындайча айтканда, ошол эле кесиптешиме мен өмүрүмдү колуна карматып туруп, сууга түшөм, же болбосо аскадан ылдый түшөм, же болбосо өйдө чыгам. Ошондой немелердин баарын эске алыш керек.